Ассаламу алейкум. Аңласыңарбы достор? Отурасыңар, туссаңарбы? Достор, кыскасы аз сода боюнча бир аз сөз кылып кетейин. Москвада бизнес кандай болуп атат? Москвада биздикилер кандай жүрөт? Биздикилерде кандай сода болуп атат? Ошону бир аз сөз кылайын. Кыскасы достор, Москвада сода слабый. Реально слабый. Оптомуң деле, магазин жанагы кийим дүкөнүң деле, продуктовый дүкөнүң деле эмне кылып аткан болсо бардыгы слабый достор. Мына чайхана деле, тамактанчу жайды бардыгы эле слабый достор. Неге дегенде биздикилер Кыргызстандыктан кадимкидей азайып кеткен достор бул жактачы. Прям кадимкидей азайып, мындай bunun sebebi ушул документ, реестр. Ушундай макопес бир реестр деген бар экен. Ушул жакшына эле жүрүп кирип калгандар бар экен, документи жок жүрүп кирип эле жүргөндөр бар экен, документи болуп туруп кирип жүргөндөр бар экен. Кыскасы ушунун баары биздин ишкерлерге, биздин бизнесмендерге залакасы тиет экен да. Көрсө биз эле барат экенбиз да. Чайханасына биз эле барып тамактанат экенбиз. Кийим дүкөнүнө барып биз эле кийинет экенбиз. Банясына барып биз эле эс алат экенбиз. Паркына барып биз эле таксиге машиналарды алып иштейт экенбиз. Чач тарашына барып биз эле барып чачын алдырат экенбиз. Дагы эмнеси бар? Бул жакта эмне мына устройка кылган жерлерде устройка материалдарды сатат достор. Аларга деле биз барып алат экенбиз көрсө. Достор, баары эле өзүбүздүкүлөр мына жакта бизнес кылгандардын баары эле бир 80-90% өзүбүздүкүлөр эле барат экенбиз. Ошого кадимкидей биздикилер азайып, алдылары бизнестерин жаап кетип аткандары бар экен, кече чыгардым достор. Буну менен эмне айткым келип атат достор? Азыр чындыгында мындай акыбалдын залакасы тиет экен, мындай уруш талаштын акыбалдын залакасы абдан тиет экен. Баягы эле бизге тиет экен, мындай орто чартамандарга эле тиет экен, ачыгын айткандачы. Кыскасын айтканда достор, чыдап койгула. Бир аз чыдап койгула, бир аз күтүп койгула. Буюрса баары жакшы болот деген жакшы тилектебиз достор. Так что